Абдысаттар Абдылхаков эки баласы болуп, 3 кожолук bir үйдө жашашат. Буга чейин ижарада пайдаланып келген жерин айыл өкмөтү башка бирөөлөргө тамарка үчүн берип жатканына нааразы. Районго барып, районго да кайрылдык. Аялым барды. Эми бул эки баланы неберелер менен билбейм каяка жайлашты. Башым катып турат да. Ол жерди мана 40 жылдан бери карап келип, арендасын төлөп жүрүп, эми о жерде дарактар хасылга кирди. Эми бул жер эмне болот билбейм. Маараке кылууга жерим жок, жашап жаткан үйүм тар. Мажбур болгонум үчүн жер сурап жатам. Неберелерим бири-бири менен урушуп кетишет. Келиндерим да бир үйдө келише албай калышат. Балам менен ажырашып кетпесин деп чоң келинимди Орусияга жибергенмин. Аны да күйөөсү үйдө жаша деп кайра жөнөтүп жатат. Үйгө келсе батпайт. Кайрагач айылынын айрым жашоочулары тамарканын жоктугунан балдарын үйлөй албай отурушат. Анткени келин киргизүүгө жашаган үйүбүздө бөлмөбүз жок дешет. Мына биринчиде уулум 2 баласын отурат. Бир бөлмөдө балам 2 баласы менен жашайт. Бул жакта өзүм 2 балам менен. Кенже уулум бой жетип калды. Келин алып келсе үй жок. 40 жылдан бери ижарага алып иштетип келген жерибизден 8 сотук бөлүп бергиле десек, айыл өкмөтү чечип бере албай жатат. Кайрагач айылындагы кайра бөлүштүрүү фондунун 3 гектар жери сел коркунучу бар аймакта жашаган 13 кожолукка тамаркага берилип жатат. Ага байланыштуу ижарачыларга да 8 соттук жер бөлүп берүү маселебизге эч бир тарап карабайт дешет. 3 жолу айыл өкмөтүбүзгө бардым. Сага болбойт дейт. 10 жылдан бери майып баламды багып келем. Мен жанында болбосом балам жыгылып калат. Ушул баланы кароосуз таштап 3 жолу барсам да маселем чечилбейт. Буга акчам жоктугу, күйөөм, таанышым жоктугу себеп болсо керек. Нааразы тараптын бул пикирлери мыйзамга дал келбейт дейт Бешкент айыл аймагынын жер адиси. 2006 жылдан 2011 жылга чейин тамарка үчүн арыз жазгандар гана кезекте турушат экен. 2006 жылдан 2011 жылга чейинки заявлениялары жок, арыздары жок. Участка сураган суроо боюнча анан ал жер турак жай курууга трансформация болгон. Трансформация болгондугуна байланыштуу биз ошол селден жабыркаган адамдарга берип жатабыз, бирок олордун айтып жатканы туура эмес. Аталган айыл өкмөтүндө 1500дөн ашуун жаран турак жай үчүн жер алууга муктаж. Суга тайдоо жерлерине мораторий киргизилгендигинен суусуз жерге тамсалууга жашоочулар макул эмес. Ошол себептүү кезекке тургандардын саны жыл сайын өсүүдө. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.